Амансыздарбы Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү берүүбүздө экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Анын чыгармачылыгы, ата-энеси жана кайрымдуулукка 200 000 сом которгону жөнүндө көпчүлүк биле бербесе керек. Жана ошондой эле акыркы окуялар тууралуу атамды мыйзамсыз кармашты дейт Алия Шагиева. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Андыктан биздин видеолорубузду акырына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыз. Алия Шагиева Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин кичүү кызы. Ал өзүнүн балалыгы тууралуу төмөндөгүчө баяндайт. Сүрөтчүгө анын балалыгы чоң таасир этет деген миф. Мындай пикирди адамдар өздөрү таңуулап коюшат. Бул канчалык чындык билбейм, бирок менин учурумдан алганда албетте балалык менин азыркыдай калыптанышыма чоң таасир тийгизди. Анткени өлкөдөгү саясий абалга катуу көз каранды болгон учурлар болду. Кээде бир жактарга качууга туура келчү. Ошондуктан таасирлер албетте көп. Жакшы учурлар деле болду. Кандайдыр бир коркунучтуу нерсени айтып даттанбайм. Балалыгымда сүрөт тартуу жетишээрлик кыйын болчу. Менин сүрөттөрүм башка балдардын сүрөттөрүнөн айырмаланчу деле эмес. Аларда укмуштуудай деле эч нерсе жок эле. Мен баштан баштап тартууга такыр эле ыгым келбей капа болгонум эсимде. Мен бизди төртөөбүздү, апамды, атамды, агамды жана өзүмдү тарта алчумун. Бирок андан көбүрөөк тарта алчу эмесмин. Жыйынтыктап айтканда, балалыгымда мен кийин сүрөт тартып калаарыма бир дагы кыйытма жок эле. А сиз ким болгуңуз келчү? Бала чагымда мен апамдын артынан кайталай берет элем. Ал медицина кызматкери. Мен дагы медицина менен кетем деп ойлочумун. Андан кийин мен эгерде кандан корксом, анда ал коркунучумду жеңүү үчүн пластикалык хирург болом деп айтып жүрдүм. Кийин бир нерсени далилдөө каалоомду токтотуп, жазуучулук менен алектене баштадым. Мен адабият сабагынан берген мугалимге өзүмдүн биринчи аңгемелеримди алып келчүмүн. Ал болсо менин муундарым Достоевскийдин муундарына окшош деп айтчу. Башкача айтканда, мен акылман сүйлөмдөрдү жактырчумун. Баарын татаалдантып, негизинен баарын татаалдаштырган менин ажырагыс жана мага тоскоолдук кылган бөлүк. Албетте жазуучулуктан улам журналист болууну көпкө чейин ойлонуп жүрдүм. Бир жолу капысынан сүрөт тарта баштадым. Бул жерде романтика жок, эч кандай тилекке каршы, эч кандай эргүү да болгон эмес. Бул жөн эле мага үйүлүп түштү. Балалыгыңызда сүрөттү башкалардан мыкты тарта алчу эмесмин деп жатасыз. Сизде кантип кокусунан пайда болду? Бул эмоцияларбы же тескерисинен сиз машыга баштадыңызбы? Окуя эң жөнөкөй. Бир күнү мен зээригип жатып, жанымда турган балдар жомокторунун китебиндеги дюймовочканы кайра тарта баштадым. Бул жөнөкөй эле контур сызыктуу сүрөт болчу. Анан бул сүрөт китептегиге окшошуп калгандай көрүндү. Анан мен бул жөнүндө апама айттым. Ал академиянын алдындагы мектепке баруумду сунуштады. Бул 10-классымда болду. Всем привет! Сегодня я хотела бы поделиться с вами своей радостью от того, что недавно я не побоялась и рискнула и купила VIP Express. И в итоге за один вечер я заработала 3000 баксов. Па-ба-бам! Вот, кстати, денежки. И я советую вам не бояться, рисковать, не тормозить и наконец-таки начать жизнь такую, о которой вы всегда мечтали. Вот. Так что всем большой удачи, удачных вам ставок. Сиз эмнеден эргүү аласыз? Мен натурадан гана тартчумун. Башкача айтканда, натюрморттор, пейзаждар жана портреттер болчу. Эч нерсе ойлоп табуунун кереги жок болчу. Азыр менин тартуу адатым мурдагылардан таптакыр башка. Анткени мен 3 жыл мурда композицияларды ойлоп таба алчу эмесмин. Азыр болсо эркин композициялар менен алектенем. Мен тартууга болгон муктаждыкты сезем. Бул мен үчүн дем алуу сыяктуу физикалык муктаждык. Эгер мен бир күн сүрөт тартпай калсам, өзүмдү жаман сезем. Эмне мистика экенин билбейм. Сиз бир нерсе тарта алганыңыз биринчи жолу 10-классыңызда болгонун айтып жатасыз. Сүрөт тартуу боюнча билим алууну кантип чечтиңиз? Мен 10-класска академиянын алдындагы мектепке бардым. Андан кийин сүрөтчүлөр академиясына тапшырдым. Ага чейин жөнөкөй эле мектепте окугам. Живописдик факультетке тапшырган болчумун. Живописчи болом деп ойлочумун. Түстөрдү жакшы көрчүмүн. Азыр болсо такыр башкача. Албетте түстөр пайда болот деп ойлойм.
Акырындан түстүү карандаштарды кошуп жатам. Академиядагы окууну кантип уланттыңыз? Санкт-Петербургдагы окууну кантип баштадыңыз? Сүрөтчүлөр академиясында 1 жыл окудум. Андан кийин себептер менен ал жактан кеткенге мажбур болдум. Кийин Санкт-Петербургдагы Рерих атындагы сүрөтчүлөр окуу жайына тапшырдым. Ал жакка тапшыруу абдан оор болду. Ал жакта да биздегидей эле факультеттер. Мен живопись факультетине тапшырдым. Ал жакта 1 жыл окуп кайтып келдим. Менин келишим жеке себептерге байланыштуу болду. Сиздин сүрөт тартып жаткан учуруңуз бул эмоциянын толкунуу же жакшы ойлонулган белгилүү процесспи? Процесстин башталышынан өзү бул эң эмоционалдуу. Идеянын пайда болушу бул ташкындоо. Аны көзөмөлдөө өтө кыйын. Эгерде ошол ташкындоону өзүңө кармап сүрөткө түшүрбөсөң, кийин ал кандайдыр бир коркунучтуу абалга айланат. Мен дароо муну эскизге түшүрүүгө аракет кылам. Бул көбүнчө карандаш менен чийилген белгисиз сүртүм болуп калат. Ал эми кийинки сааттар бул ватманга чийүү учурлары. Тактап айтканда, толкундоодон кийин белгилүү бир иш башталат. Эгерде сүрөттө бир жери туура эмес болуп баратса, менин ачуум келе баштайт. Эмне үчүн сиздин сүрөттөр ак-кара түстө? Бул сиздин маанайыңызбы же стилиңиз ушундайбы? Стиль маанайга жараша пайда болот. Анткени баштапкы учур бул адамдын абалы. Мен ак-кара түстөн дагы өзүнүн кооздугун тапса болот деп ойлойм. Графикадагы кооз болот. Ал адамдын белгилерди канчалык колдонгондугунан көз каранды. Алар бир түрдүү болбошу керек. Жалпысынан менимче, менин сүрөттөрүм кунарсыз эмес. Сиз өмүрүңүздү бүтүндөй искусствого арнагыңыз келеби же башка бир нерсеге да аракет кыласызбы? Менимче, адам ар тараптуу болушу керек. Бирок ошону менен бирге эле ар бир искусство толук берилүүнү талап кылаарын эске алуу керек. Искусство менен үй-бүлөнү айкалыштыруу абдан кыйын. Ошондой эле искусствонун бир түрүн башка түрү менен айкаштыруу да кыйын. Ошентсе да мен өзүмдү сүрөттөр жана видео тасмалар менен эркелетем. Мисалы, азыр мен силерге келгенге чейин курбум экөөбүз чөптүн үстүндө жүгүрүп ойноп, аны видеого түшүрдүк. Тактап айтканда, мен эксперимент жүргүзгөндө жакшы көрөм. Мисалы, монтаж кылганда. Албетте, кино жана китепти да жакшы көрөм. Мен көп нерсени жакшы көрөм жана көп нерсе менен суктанам. Өзүңүз жараткан эмгектердин арасында жакшы көргөн сүрөт барбы? Эмне үчүн? Мен үчүн эмгектеримдин ар бири менен ажырашуу оор, бирок ата-энеме жаккан сүрөттөр артыгыраак деп айтмакмын. Бул кучак деп аталган сүрөт. Ал атама өтө жагат, ошондуктан менин ага болгон сезимим күчтүү. Мен дайым процесстин жүрүшүндө ата-энемден кабыл алуусу тууралуу ойлоном. Мен үчүн ал өтө маанилүү. Алардын пикири мен үчүн эң чоң кадыр бар. Эмнегедир аларды кубандырууга болгон каалоом үчүн өзүмдү актанып жаткандай сезем. Мен дайыма аларга жашоодо эмнеге жетишкенимди көрсөткүм келет. Бул өтө оор сезим. Муну жашоого болгон укугуңду далилдөө деп атасак болот. Ата-энеңиз сиздин кызыгууну колдойбу? Жакшы колдоо көрсөтүшөт. Мен бул жагынан абдан бактылуумун. Менде чыгармачылык менен алектенүү үчүн бардык шарттар бар. Мага эч нерсе тоскоол болбойт. Менин кыла турган жумушум болгону өзүмдү тартипке салуу, өстүрүү, өзүмдү тарбиялоо менен алектенүү жана жөн гана адам бойдон калуу. Эмне үчүн сүрөттөрдү сатуудан түшкөн алгачкы каражатты кайрымдуулукка берүүнү чечтиңиз? Мага ал каражаттын кереги жок болчу. Менде бар кийим-кечелер мага жетиштүү. Тамак-аш дагы бар. Кыскасы, мен ач көз эмесмин. Баары бир биринчи орунда мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдөн да чоң иш жасагым келди. Экспозиция үчүн көргөзмөнү даярдоодо бир чоң картина кошуу керек болсо, мен 2 жуманын ичинде 3 чоң сүрөт жараттым. Бирок менден бир нерсе күткөндөр үчүн бул чоң нерсе болсо, мен үчүн ал дагы аз болду. Бул менимче өзүңдүн жашооңду актоого болгон каалоо менен байланыштуу. Мен дайыма жөн эле жашап жатпаганымды билгим келет. Мен үчүн бир нерсе жасоо өтө маанилүү. Мен пайдасыз аяктаган күндөргө капаланам жана менин иштөөдөгү маниакалдык каалоом бар. Ар күнү мен каалайм. Мен жасашым керек деген каалоо менен ойгоном. Бирок мен кылышым керек деген сөздөн менин каалоом биринчи орунда турат. Андыктан өзүмдү кыйноонун кереги жок. Бирок эгерде иштөөгө табигый умтулуу бар болсо, эмне үчүн болбосун? Чындыгында мен келечекте обу жок мышык баккыч болуп калуудан корком. Адамдын акча бергени анда канча каражат бар экендиги менен байланыштуу эмес. Бул акчага муктаж болбогонуңуздан эле эмес болсо керек. Мен азыр кайрымдуулук тууралуу максаттарымды айтпай калдым. Себеби адамдарга кайрымдуулук жасоону каалай турганыңды айтсаң, кайра сага таш ыргытат. Жөн гана өзүңдү жарнамалап жатасың деп айта турганын түшүндүм. Мен жөн гана ал тууралуу айтпай калдым.
Бир нерсени кабыл алууга даяр адамдар кабыл алат. Ал эми дивандагы эксперттердин катарындагы адамдар менен убактыма татыктуу эмес. Мен убактыма өтө улуттуу мамиле жасайм. Айтмакчы, убакытка келгенде мен өтө ачкөз адаммын. Менимче бизге берилген 80 жаш өтө аз убакыт. Үстүбүздөгү жылдын август айында каарманыбыз Кой таштагы окуя тууралуу оюн айтып президентке кайрылды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева Кой таштагы окуя тууралуу түшүндүрмө берип, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал пикирин Инстаграмга жазган. Алия Шагиеванын пикиринде бийлик кечээки окуяны жалган чечмелеп жатат. Алар атайын кызматтын атасынын үйүнө келгенин, Азиз Батукаевдин иши боюнча көрсөтмө бериши керектигине байланыштырышууда. Бирок Шагиева атасынын буга чейин журналисттерге билгенинин баарын айтып бергенин эскертет. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаев тергөөнүн каалаган суроосуна кат түрүндө жооп берүүгө даяр экенин жазат. Элди кооптуу нерсеге түртүп, алардын коопсуздугун жана ден соолугун коркунучка кептеп биринчи эле секундтан баштап аткылоого кереги бар беле Сооронбай Шарипович. Бизде көрсөтмөнү ушундай жол менен алышабы? Атам Конституциялык палатанын чечимин күтүп суракка барган эмес. Анткени буга чейинки Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовдун жөн гана көрсөтмө берүүдөн кийин камакка алынганын жакшы билебиз деп жазат Алия Шагиева. Атайын кызматтын кызматкерлери бул ишти билип туруп саат кечки 8-де кирип барышты. Алар атайлап интернетте айрым телеканалдарды өчүрүштү деп кошумчалайт ал. Бийлик эң начар ыкманы колдонуп, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу атамды жаман көрсөтүүдө. Алар атамды аялдардын жана балдардын аркасына жашынып алды деп туура эмес маалымат таратышууда. Сиз соосузбу, айтыңызчы, сиз өзүңүз атамдын жанына эл чогулган маалда УКМКнын кишилерин жибердиңиз. Андан көрө элге аскердик ок жаңылган желим октор тууралуу айтып бериңизчи. Алия Шагиева. Бир бурчуна шаңшый берген кылым кезген кыргыз тили. Кайда жүрсөң, кайда болсоң, мени. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.